Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгін 23 декабрь 2024 жыл мен сіздерге Ош шаарына жақын эле жерде жайгашкан, шаарга караган Ленин бактан сатыла турган үй тууралуу маалымат бермекчимин. Жери 7 соттан ашык, өтө сонун үй экен. Менимче көпчүлүгүңүздөргө эле жакса керек. Видеону аягына чейин сабыр кылып көрүңүздөр. Келе жолун түшүндүрөйүн. Фуркаттын круговойунан Мады тарапка 6 километр жүрөсүздөр. Анан оң тарапта мынау Жунда деген заправканы көрөсүздөр. Бул жерде Ленин бактын өзүнүн мына ушундай светофору деле бар. Светофордон оңго бурулуп 300 метр түп-түз кирип барсаңыздар 4 көчө, жанында кичинекей продуктовый магазин деле бар. 4 көчөдөн солго бурулсаңыздар эле сатылуучу үйүбүз турат. Ушул Ленин бактын центральный жолунун сол тарабында, боюнда мына ушул үй сатылат. Жери 7 соттан ашык, кызыл китеби бар. 4 тарабы тең пескоблок забор менен тосулган. Мындайча айтканда көп эле жумуштары бүтүп калган даяр үй. Менимче бул үй көпчүлүгүңүздөргө эле жакса керек. Видеону аягына чейин зерикпей көрүңүздөр. Анан чоң жанагы трассага деле ашып кетсе 400 метр гана чыгат. Мына магазин деле көрүнүп турат экен туугандар. Так, условияларына келе турган болсок, таза суу бар, свет бар, прожектор, Wi-Fi бүт бардыгы бар экен. Анан үйдүн ичинде туугандар, навес, сыртка жаткана ушундай бир майда-чүйдө иштердин бүт бардыгы бүт көрүлгөн, азыр көргөзүп берем. Анан жакшы жери бул үйүбүз угловой жерде жайгашкан, эки көчөнүн ортосу болуп калат. Кааласаңыздар ушул центральный жол менен үйгө мындай кирип чыгып турсаңыздар болот. Кааласаңыздар бул жагы деле көчө экен туугандар. Караңыздар. Ушул көчө тараптан деле мына сатылуучу үйүбүз көрүнүп турат. 4 тарабы тең мына ушундай пескоблок забор менен тосулган. Өтө бийик, өтө сонун кылып тосуп коюптур. Кызыл китеби бар. Мына көчө тараптан туугандар, үйдүн планировкасы бүт бардыгы мага жакты. Өтө сонун болуп салынган. Анан эң негизгиси жакшы качествода салынган. Заборун караңыздар, өтө бийик. Анан пескоблоктун өйдө тарабында эле мындай бир арматура таштап бетон куйдурган деди. Эч нерсе болбойт экен забор. Так, киргениңиздерде мына жакта узун турасы 11,5 11 болгон ушул үй 4 бөлмөдөн турат. Полторашка тибиндеги үй, подвал деле бар. Өйдө тарабы 4 бөлмө. Узун турасы 11,5 11. Бышкан кирпич менен тургузулган, сейсмопоиск колонналары бүт бардыгы орнотулган, чорный подлог болгон. Сонун үй экен. Оңго бурулсаңыздар, мына жакта да кеңир жери бар. Мына жагы сыртка жатканасы, бул жагы навес туугандар. Оңго бурула турган болсоңуздар, мына жагы караңыздар, дагы навес. Бул жерге Кудай буйруса үй чочок жасалат экен. Эми ал жагын өзүңүздөр бүтүрүп аласыздар. Жакшы, үйдүн артында деле 4 метр место бар. Анан наркы көчөдөн дагы кирсеңиздер болот дедим го. Себеп дегенде наркы көчөдө мына жерде өзүнүн эшиги бар. Ушул жерден дагы түзмө-түз кирип чыгып турсаңыздар болот үйгө. Мисалы, мал багып кала турган болсоңуздар, ошол эшик менен үйдүн ичине кирип чыгып жүрө бересиздер. Анан мына үйдүн артында туугандар 4 метр место калтырылган. Бир машина деле батат туугандар үйдүн артындачы. Подвал мына жакта, ушул жактан кирип чыгасыздар. Мына үй ушундай көрүнүштө. Бул жагы болсо үй чочоктун местасы. Өйдө тарабы навес. Анан бул навестен, нар жактагы навестен сыртка жаткананын үйдүн бүт бардыгы ушундай суу түтүкчөлөрү жасалган. Үйдүн алды куп-курук болуп тура берет. Суунун бардыгы сыртка, арыкка кетет экен туугандар. Ушундай кыскасы. Жүрүңүздөр, эми азыраак сүйлөп үйдүн ичине кирип, дагы бир толук маалымат берейин. Так, киргениңиздерде бул биринчи бөлмөсү болуп калат. Кумшубак болгон, электромонтаж бүткөн, айнек терезелери пластик. Бул жагы болсо мына душ өтө чоң. Караңыздар. Анан сасна жыгачтарды колдонгонмун деп эси дагы мага информация берди. Чорный подлог болгон, жыгачтары дагы сасна жакшы жыгачтарды берген. Так, бул жагы мына барыңыздар эле билген бир комнатасы. Бул жагы эң чоң бөлмөсү. Зал өтө чоң экен туугандар. Узун турасын унутуп калдым, бирок мына видеодо деле көрүнүп атат сиздерге. Өтө чоң экен. Бир 40 адам кеңири батат. Той топ өткөрүп кала турган болсоңуздар. Так. Бул жакта санузели, мына жер болсо бут чечмей кире бериши. Бул жер кухнясы туугандар. Себептен суунун, канализациянын трубаларын даярдап койгон. Так, бул ошондо 4-чү бөлмөсү. Спальня Кудай буйруса. Подвалын көргөзүп берейин. Эшикти ачып киресиздер. Подвал 2 бөлмөдөн турат. Бийиктиги 3 метрге жакын.
Анан монолит ташталган эмес подвал менен биринчи кабаттын ортосуна, бирок ушундай бекем жыгачтарды орнотуп бышык кылган мындай ээси. Караңыздар, өтө жакшы болгон экен. Анан могул жагында дагы бир комнатасы бар. Нар жагына темир тосмол менен тосулган. Бул жагы сырткы ажатканасы, асфальт болуп, стяжка болуп, кыскасы даяр ажатканасы. Үйдө турган навес, мындай суу түтүкчүлөр деле орнотулган. Бул жагы навес туугандар. Бул жака бир эме сырткы тапчан же отункана, көмүркана кылып алсаңыздар. Туугандар, эми үйдүн баасын айтайын. Канча дей турган болсоңуздар, үйдүн баасы $67.000 бааланды. Анан жакшы кеми бар. Сүйлөшүп, содулашып көрөсүздөр. Эйсинин номери болсо ушул видеонун экранында жазылган. Үйдүн чек арасын көргөздүм. Ушул жерден башталат. Забор болуп тосулуп келинет. Мына жерде барат, анан мына жерге чейин болуп калат.